сайрайсың. Кызыл гүл ушул экенде. Ой чиркин кызыгып өзүм калмам. Бакчага бардым кечинде, гүлдөгөн жаштык кезимде. Гүл терип агылдым кармашым. Ой чиркин жүргөнүм тезимде. Гүлдөн бир гүлдү тандабам, сүйбөгөн гүлдү кармабам. Адашып агалып жүрүнгөн. Ой чиркин арманда калып сарылам. Ой чиркин арманда калып сарылам. Мына ушундай эч качан ушул темптен жазбай эмгектене бер дейт. Рахмат эже. Сонун угулбай калдык Асилет. Угулду окшойт эми эжелерим. Кайра кирип, кайра чыктым. Телефонумду өчүрүп, кайра күйгүзүп чыктым. Эх, ушундай үйрөнсөм эле. Азаматсыз үйрөнөбүз. Комуз курска келиңиздер. Күнүгө 1 саат комуз кармайм. Мен ушуну үйрөнүшүм керек десеңиз эле үйрөнөбүз. Болду. Мен өз алдымча үйрөнүп жатам. Азынча курска ача албайм дейт Азаматсыз. Өз алдыңызча үйрөнгөнүңүз да жакшы. Аселя канча тепкич болот дейт. Менин курсумда негизи жалпы 4 тепкичти өтөсүз 6 айдын ичинде. 1 тепкич 1,5 айга созулат. Андан кийин сиздер экинчи тепкич, үчүнчү, төртүнчү тепкич болуп окуйсуздар. Анан ар бир тепкичте 5тен ыр үйрөнгөнүңүздө жалпы 20 ыр үйрөнөсүз. 20 ырды атайын тандап алдым. Бул тандалган ырлар комуздун кооздоп чертилиши боюнча дагы ар түрдүү, оң колду шилтеп чертүүсү боюнча дагы ар түрдүү. Андан кийин мажордук, минордук ырлар бар, лирикалуу ырлар бар, диапазону чоң ырлар бар. Кыскасы бардык жанрды камтыган сонун бир курстун үстүнөн иштеп чыктым, урматтайымдар. Бул 2 жылдан бери 3000ден ашык айымды окутту. Демек, иштеп келатат. Сонун результаттар бизде абдан көп. Айрыкча биздин апаларыбыздын алкыштары, ак баталары, ыраазычылык каттары көңүлдү жубатат. Күн сайын бизде результаттарды көрүп, чындыгында курс сонун иштеп жатат деп мен сыймыктануу менен айта алам. Эми сиздер 4 айдын ичинде сиздер өзүңүздөр каалаган ырды дагы таап чертип кетүүгө сонун фишка техникаларды айтам. Ошол техникалардын жардамы менен жогорудагы биздин Гүлбарак эжедей болуп, ал эже уже 3-4 ырды өзү таап калды. Анткени кандай болгондо кантип биз комузда өзүбүз каалаган ырды таап кете алабыз деп абдан сонун сонун кеңештеримди сабакта айтамын. Ошондуктан сөзсүз келиңиз деп айтмакмын. Онлайн Бишкекте болом. Мен Бишкекте турам. Менде чет өлкөдөн жана Кыргызстандын баардык булуң бурчунан окушат. 20 офлайн менен онлайндан эле үйрөнүшөт эжелер. Мына Гүлбарак эже Ошто туруп онлайн эле үйрөнүп атат. Германиядан үйрөнүп атат. Турция, Италия, Кытай любой мамлекеттен барса 2 жылдан бери Кыргызстандын бүт булуң бурчунан дүйнө жүзүнөн кыргыздар окуп атышат. Анкара, Италия, кыскасы Швеция, Германия бүт мамлекеттен окуйт.
Демек, Куэттен окуйт, Кореядан окуйт, Кытайдан окуйт, любой мамлекеттен кыргыздар аябай көп, комуздарын алып алып, комуздарын заказ берип, ошол жака самолет менен алып кетип атышат. Россиянын бардык аймактарына жеткирүү бар, Кыргызстандын бардык аймактарына жеткирүү бар. Оффлайнда сабактарыбыз бар. Бизде ар жуманын жекшемби күнү саат 9-дан 12-ге чейин болот. 3 сааттык академиялык саат болот бизде. Бир жумада 3 жолу деген жок. Бизде бир жумада бир жолу 3 саат менен болобуз. Так. Келиңиздер, анда калган маалыматты менеджерлерден алыңыз. Азыр связь начар болуп кете электе, дагы биз курска жолдомону ойнотуп коелу. Курска катышсаңыздар өкүнбөйсүздөр дейт. Ооба, катышсаңыздар өкүнбөйсүздөр. Себеби нотасыз, эч кандай ой жүгүртүүсүз, билбейм, кандай кылып мактап кантип жеткирерин да билбейтем. Лучше келиңиз эжелер. Мен комузду өзүмө ишенип үйрөнүп алсам, Кереметөз көлдүн жээгинде чертип ырахат алуу ар дайым кыялымда арзуу кылам дейт. Сөзсүз келиңиз. Кыялыңыз сөзсүз орундалат. Ушундай жетишкен заманда сөзсүз окуңуз, ишиңизге кыргыздын комузун тааныта бер дейт. Бүт жердин шарында комуз үнү угулуп турат экен да. Ооба. Биздин ураныбыз, команданын ураны ушундай. Ар бир кыргыздын үйүндө комуз иленип, комуз көсү жаңырсын деген сонун тилегибиз бар. Бул темп менен биз уланта беребиз. Так. Немесе сиздерге ушундай илептүү белгүсү бар. Биздин күчтүү сезим менен айтылган, менин акыркы сөзүмдү ким биричилерден болуп жазган болсо комментарийге мен ошол айымга курска жолдомо берейин. Ар бир үйдө комуз көзү жаңырсын деген сөздү жазыңыз, сүйлөмдү, илептүү сүйлөмдү жазыңыз, илеп белгисин коюңуз сөзсүз түрдө. Ким ушул сүйлөмдү ким биринчилерден болуп комментарийге жазган болсо, анда 1 айлык комуз курска биринчи тепкичке бекер жолдомону беремин. Азаматсыз Самара Арзиева. Куттуктайбыз, мен скриншот кылып алдым. Биз сиз менен байланыша алабызбы, балким сизди Саламатсызбы, Самара айым? Саламатсызбы, Мандуге. Манкеч. Сиз менен кайсыл жактан көрүшүп жатам? Жалал Кайсыл жакта? Баш шаарынан. Жалаттар, катты чыктыңыздар го, кече да бир жалаттан уталып эле. Азаматсыздар. Кече эфирде калдым, бирок мурунку эфирлерге тынбай кирип, аябай катышып аткам, бирок уткан эмесмин. Комуз утуп алсам деп ниет кылып кирем, ар киргенде сиздин эфирге. Канча айдан бери киресиз? 1 ай болуп калды. Азаматсыз, 1 айдан бери мына. Комузуңуз жокпу анда? Эмеге Инстаграмга катталгам. Комузум жок ооба. Бирок комуз үйрөнгөнгө аябай кызыгам. Өзүм кыргыз тилчи мугалиммин. Өзүм жөн дагы ырдайм. Абдан керек. Чөйрөдө. Бирок ушу комуз үйрөнүп алсам деген ниетим бар болчу да көптөн бери. Убакыт тауып офлайн бара алган эмесмин. Бул онлайн курс аябай жагып мага. Ниет кылып жүргөм да. Автордук методду аябай сонун, нотасыз, эч кандай нота жатпай жыргап үйрөнөсүз. Билесиз да. Уже анда мен эфирлеримди көрүп жүргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө сизге ийгилик жылмайыптыр. Мына Кудайым буйруса, өзү дагы илеп белгисин коюңуздар десе, мүчөнү коюпсуз го. Кыргыз тилчи болгон үчүн. Ошон үчүн бир да катасы жок жазыптыр эжекем. Мен көбүнчө ошол катасын жок жазыңыздар деп баягы ар бир эфиримде билесиз да, ошол аракет жасайбыз. Анда эмесе сизди куттуктайбыз. Биринчи тепкичти сиз бекер окуйсуз. Комузду кандай кыласыз эми?
комузду салып жиберсеңиздер алып алам. Анан курска катталайын, Э, комузду алыңыз анда, карагай комуз алыңыз, жок дегенде 3700 турат бизде. Анан 20-сына чейин мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Не, курсту белек бар, комуз эмес, мен комуз алсам курска жазылайын дегем. 4000 курска. Бүгүн эфирдин башында айткандай эле курска жолдомо берип аттым эле да. Курска деле боло берет да, без разницы. Ошондой кылыңыз, анда комузду алыңыз, комузду алсаңыз, курс сизге бекер. Болду, анда сүйлөштүк. Сизге ийгилик каалайбыз. Ушинтип Гүлбарак эжедей болуп, башка менин сонун окуучуларымдай болуп, результаттарды көрүп атасыз да. Ооба, көрүп атам, байкап атам, ооба. Комуз черткендер көргөн сайын кызыгып атам. Болот турбай деп. Канча жаштасыз? 36 жаштамын. Анда абдан сонун мүмкүнчүлүк, сонун үйрөнүп кетүүгө аябай сонун. Даже 65-78 жаштагы апа үйрөнүп атат. Тем более сиз үйрөнөсүз. Кыргызча тилчи болсоңуз ар бир сөзүмө маани бересиз. Анткени мен сөзгө маани бериңиздер деп айтам да. Ар бир видеомду жок дегенде 5 жолдон көрүп коюңуздар. Өзү кыска эле видеолор деп айтам. Демек, сөзгө маани берген адам сөз түрдө үйрөнөт деп сизге мотивация берип кетейин. Аракет кылыңыз. Аябай сиздин жүрөкөйлүгүңүз, аябай жайдарлыгыңыз аябай жагат өзүңүздү. Өзүңүзгө адамдарды тартып турасыз, башкача харизмаңыз бар. Сизге ийгилик болсун. Буюрса сизди Жерине болом. Мен Аксудан болом. Аксы, Азаматсыз Аксыда. Буюрса салып жиберебиз. Эртерээк заказ берип. Жалал Абад шаарында турам, шаардамын. Шаардасызбы азыр? Хорошо. Жалал Абадка салып жиберебиз. Буюрса, Жалал Абадтыктарга менден салам айтыңыз. Мен каяктан болом? Сиз немеден? Чүйдөн, Чүйдөн. Кече эфирди көрбөй калыпсыз, Кече эфирди көрбөдүм, эже айттым го, бүгүн көптөн бери көрөм эфирге кирген. Кече аябай басым жасап айткам да. Анда көргөн жокмун, кече эфирге кире албадым. Шаарында жашасаңыз, анда Спутник Суму, андан ары Ынтымак, андан ары Благовещенка деген жерди билесиз да? Билем, ал жактарда ооба, билем. Благовещенкадан болом мен. Сонун, өзү жакшы. Ошол жерде туулуп чоңойгом. Жалал Абад шаарындагы жана центрдеги Глинк атындагы балдар музыкалык мектепте окугам. Стамкулов Фарида эжеде окугам. Суму городокто бизде Токтосун Тынбеков атындагы филармония бар, ошол жерде иштеп кеткен Шахрат Алипова, Арзыбек Бедияров өңдүү биздин эл артисттери менен буюрса азыр Бишкекте ушундай сонун. Сиз сөз түрдө эмоцияңыз менен бөлүшүп коюңуз. Чүйдө соклукта эме. Ошол эсимде алып калган окшойт, бир эфирде немеде да. Ошол Сокул жакта жашайм, Ак Ордо 3, жаңы конуштук жашайм. Ошону эстеп калдым. Ошол жакта жашайм. Көпчүлүгү комузду үйгө чейин келип алып кетип атышат. Бир колуңузду кармап кетейин деп. Ушундай да бар экен. Анда эмесе, ийгилик сизге жылмайды, буюрса курстан көрүшөбүз. Рахмат, чоң рахмат, сиздерге ийгилик болсун. Эмоцияңыз менен бөлүшүп коюңуз, биздин менеджерлерге жазыңыз, менеджерлер номери бар да сизде. Ошо кимге кайрылса, ошого кайрылсаң курска кошот, сиз комуз заказ кылыңыз, Хорошо, ладно. Пока. Саламатта туруңуз, баарыңыздарга кутман кеч. Жакшы эс алыңыздар. Жакшы көңүлдүү кеч баарыңыздарга. Комузду үйрөнүңүздөр деп айтмакмын. Комуз бул адамдын жан дүйнөсүндөгү эң бир сонун жүрөк кылдарын дирилдеткен сонун аспап. 20 жылдан бери ушул комузду кучактап эле жүрөм. Сиздерге да жуксун деп ыргытпай. Саламатта болуңуздар.